Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн ишенбиз ошол ишембиге карабастан мектепке келип отурабыз. Анткени 2-декабрдан 12-декабрга чейин адабияттын 10 күндүгүн жарыялашкан эмеспи? Ошол үчүн бул ошонун алкагында мектебибизде таймаштар өткөрүлүп жатат, сынактар, мындайча айтканда 7-класстан 11-класска чейин китеп окуу сынагы болсо, ал эми 5 жана 6 класстар арасында сүрөт тартуу сынагы болуп жатат. Анда эмесе биз сиздерге азыр ошол сынактардын жүрүшүн көрсөтөбүз жана болушунча окуучулардан интервью алганга аракет кылабыз. Анда эмесе келет. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Канчанчы класста окуйсуң? 6-класста окуйм. Азыркы учурда сен кайсы сүрөттү тартып жатасың? Чыңгыз Айтматовдун Кыямат деген чыгармасын тартып жатам. Чыңгыз Айтматов деп айтып калдың, ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын билесиңби? Ооба. Ошолорду атап берсең. Кыямат, Саманчын жолу, Эрте келген турналар, Биринчи мугалим, жана башка. Рахмат. Жакшы тартып сүрөттөрдү. Саламатсызбы? Аты ким? Сержан. Манайың жакшыбы? Жакшы. Кайсы сүрөттү тартып жатасың Чыңгыз Айтматовдун? Чыңгыз Айтматовдун Аккеме деген сүрөтүн тартып жатам. Оорчулугу болгон жокпу? Анда ийгиликтерди каалайбыз, эң сонун сүрөттөрдү тартып бер. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Атың ким? Канчанчы класста окуйсуң? 5-класста. Азыр кимдин сүрөтүн тартып жатасың? Чыңгыз Айтматовду тартып жатам. Чыңгыз Айтматов деп калдың. Ошол Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалымат же чыгармаларынан билесиңби? Чыгармаларынан 160тан ашык тилге которулган дейт эми. Бардыгын эле көргөндөр буну киносун жактырып калды. Россия, Кытайлар тарап азыр көп эле Чыңгыз Айтматовду Таанышат, таныган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын атап берчи. Кызыл алма, балалык, Аккеме, Кыямат. Ошол Аккемеде кайсы каармандар катышат? Ошолорду билесиңби? Аккемеге Нугазы, Нугазынын чыматасы. Анда ошол тартып жатат экенсиң, анда сүрөттөрүңө ийгиликтерди каалайбыз, эң жакшы тартып бер. Бул сага туура жооп берген. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Кимдин сүрөтүн тартып жатасың сен? Кызыл алмадагы главный чыгарманы тартып. Атың ким? Акбар. Канчанчы класста окуйсуң? 6-класс. 6-класста. Анда ийгиликтерди каалайбыз. Ой болду же кыйын болду, ошол боюнча эмне дейсиз? Белгилүү повести жөнүндө тест берилди. Тест оңой эле болду. Себеби чыгарманы окугандан кийин ошол жөнүндө болуп аткандан кийин тестиги оңой болду. Анда эмесе сизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат чоң. Азыркы учурда сиз тест алып жатпайсызбы? Ошол тест кандай болду? Жакшыбы өтүп жатабы? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Саламатчылык, кыздар. Ооба, бул бүгүнкү тест китеп окуу сынагы жүрүп жатат. Бул сынактын максаты ошо окуучулардын китепке болгон кызыгуусун ойгонтуп, биздин мектепте 2-декабрдан 12-декабрга чейин адабияттын ачык эшиктери белгиленген. Ошонун курамына китеп окуу конкурсу жарыяланган. Биз китеп окуу конкурсуна 20 күн мурда темаларды бергенбиз. Бул сынак Чыңгыз Айтматовдун 2 чыгармасы боюнча жүрүп атат. 7-8, 9 класстар арасында Эрте келген турналар, 10-11 класстар арасында Дежбирдин чыгармасы боюнча тесттер түзүлгөн. Балдар 20 күндөн бери окуп жатышат. Эми бүгүн кандай окушту, кандай түшүнүштү, сөздөрдүн маанилерин биле алыштыбы, ошол максатта бүгүн тест уюштурабыз. Эми тест азыр жакшы жүрүп атат, балдар белгилешип атат. Эми жыйынтыгын буйруса көрө жатабыз. Рахмат эжеге, окуучуларга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Сизге да ийгилик. Саламатсызбы? Азыр тест чыкты, э? Тесттин
да оңой эле болду же бир аз татаалыраак экен? Көп эле оңой болду. Биз ойлогондой суроолор болуптур, бирок оңой. Көп эле чечмелик эле болуптур. Бардыгында иштегенге жетиштиң да, э? Анда эмесе сага ийгиликтерди каалайбыз. Саламатсызбы агай? Күнүңүз менен. Агай сизге суроолорум, муну мектебибизде адабияттын 10 күндүгүн жарыялашкан эмеспи? Ошол боюнча сиз Чыңгыз Айтматов жөнүндө же Алык Осмонов боюнча кичине маалымат айтып кетсеңиз. Бир жумадан бери биздин мектепте абдан жакшы саамалык болуп атат. Кыргыз тилчилер өзүнүн демилгелүүлүгү менен, чыгармачылыгы менен адабияттын 10 күндүгүн жарыялап, ушу киргенге иш-чараларга жетишпей атабыз. Мен билгенден мектептин бир да райондун башка мектептеринде мындай иш-чара өтүлгөн жок. Будан жогорку деңгээлде кирген мугалимдер, катышкан мугалимдердин бардыгы жакшы пикирлерди айтып атышат. Анан эми мунун оңдуу жактарын санап айтып түгөтө албайбыз. Окуучулардын китепке болгон кызыгуусун өстүрүү, балдар сүрөт тартып атышат, чыгармаларын окуп атышат. Ага суроолорго жооп берүүнүн өзүндө да канча даярдыктар таратылып атышулардын бардыгы окуучулардын да кыргыз тилчи мугалимдер да эмгектеп түшүнүшүбүз керек. Агай ошол Алык Осмонов боюнча Алык Осмон арналган ырларыңыздан же айтып бергенсиз. Алык Осмонов кыргыз адабиятынын новатор акыны дейт. Акылга чейин кыска лирикалык ырда сюжет куруу маселеси болгон эмес. Алык элдик өзү чыгармачылыктын мыкты үлгүлөрүн кайрадан өзүнүн чыгармачылык лабораториясында иштеп чыгып, экинчи өмүргө тартылып отурушулардын бардыгы Алыкулдун новатордугун далилдей турган нерселер. Эми Алыкулдун ырларынан айтып берсеңер айтып берем. Өзүмдүн да ырым бар, аны айтып беришим керек. Алыкулдун ырларынан айтып берейин да. Боло берет агай. Алыкулдун ырларга мен ошонун ичинен бир эки куплет айтып коеюн. Мен жашадым аз күнүмө таарынбай, адал жүрдүм арамдыкка малынбай, түк билинбей өтүп кетет окшоймун бир кеченин жаап өткөн карындай. Өткөн өттү, кеткен кетти бирдеймин, кечтим дайра агымынын миңдейин, түгөнмөгөн кенчекен го тирүүлүк, кеч тебестен анан аны не дейин, кайдан чыгып, качан келдим бул жерге, жел миндимби, суу миндимби билбейм. Бали агай эң сонун ырлар болду. Агай бул сизге. Белектин да бар. Рахмат чоң. Силер абдан чоң кызмат кылып атасыңар. Мындай келечекке мындай журналисттик багытка карай кетип атканыңарды мен байкап атам. Силердин окуңдарга келечегиңерге ийгилик каалайм. Рахмат агай, сиздин да иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Күнүңүздөр менен. Эжеке сиз сүрөттөрдү конкурсу өткөрдүңүзбү? Ошол кандай болду? Сүрөттөр жакшы чыктыбы? Өзүңүздүн кубулуңузга толо алдыбы? Жакшы, мына ушул адабияттын 10 күндүгүнө карата сүрөттүк конкурсунда уюштурганбыз. Азыр мына окуучуларыбыз тартып, артта мына 3 окуучубуз калды, азыр тартып атышат. Жакшы буюрса, бирок жыйынтыгын чыгара элекпиз. Азыр эми бул жерде турат, мына сүрөттөрдү тартып алсаңар болот. Эми жыйынтыгын чыгарабыз буюрса, азыр баарыбыз биригип туруп, анан ким кандай тартканын баалайбыз. Бирок окуучуларыбыз активдүү, жакшы катышып беришти. Жакшы, баардык сүрөткө кызыккан окуучуларыбыз аябай болду. Мына гуаш менен, краска менен баардык нерсе менен иштешти да. Ошол нерсе мени кубандырды. Жакшы, эми жыйынтыгы жакын арада болот. Рахмат эжеке, бул сизге. Иштериңизде ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат силерге да. Сүрөттөрдү тартышып. Муну артта да турат кыздар, плакаттарга.